Эркин Тентишев жаш спортчуларды колдоо максатында жыл сайын ар тараптан көмөк көрсөтүп келет. Быйыл дагы Чүй облусунун жаш футболчуларын жеңилин жерден орун колдон алып, өз каражатынан спортчулардын фондуна 100 000 сом бөлүп берди. Чүй облусунун спортчулары кош келипсиздер биздин Жакшынакай Кан шаарыбызга. Анан эми арабызда айтып отурсак, көптөгөн чыган байкелер, инилер бар. Ошолорго чоң ыраазычылык. Жана дагы өзүмдүн атыман, Эркин Саткынбаевдин атынан баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Анан ушу кичинекей багы силерге ушу Эркин Саткынбаевдин атынан ушу силердин фондуңарга 100 000 сом. Бул саамалык жыл сайын уланып, көптөгөн жаштардын спортко болгон кызыгуусун арттырууда. Спорт бул ден соолуктун булагы, жаштардын эртеңи. Чүй облусунун жетекчилиги жаштардын спорт жана сергек жашоо багытына кайдыгер карабай, кыргыз желегин кайырга көтөрө турган жаш спортчуларга ишеним артып келет. Ар бир спорт бул ден соолукка эң биринчиден пайда, экинчиден ушу жаштарды үндөп, жакшыраак шарт түзүп берип турсак абдан жакшы болот деп мен ойлойм. Ошол себептен бүгүнкү күндө ушуну өткөзүп атабыз. Муну менен чектелбейбиз, токтобойбуз. Спортко көбүрөөк салым салыш керек. Белгилей кетсек, Чүй облусунун жетекчиси Эркин Тентишев буга чейин дагы бир нече жолу спортко опол тоодой болгон көмөгүн көрсөтүп келген. Мындан сырткары улак тартыш оюнуна, ырчыларга, маданий ишмерлерге, хоккей боюнча курама командага дагы ынтымак үчүн деп колдоо көрсөтүп келди.